Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Ош ТВ телеканалында негизги маселе программасы. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле бул программа ошо коомдогу актуалдуу маселелерди талкууга алат. Бүгүн биз сүйлөшө турган тема бул гепатит оорусу. Өткөн жылы дарыгерлер 7000ден ашуун жаранды текшерүүдөн өткөрүп, анын ичинен 2,5 миңнен ушул илдет бар экендигин аныкташкан. Азыркы учурда Ош облусунда бул илдет кандай көзөмөлгө алынган, ушул боюнча талкуу жүргүзөбүз. Ал үчүн биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын конок чакырылган. Тааныштыра кетсем, Асель Залимбекова Ош областында кан аркылуу жугуштуу вирустук гепатиттерди көзөмөлдөө борборунун дарыгери. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Алгачкы эле суроо, азыркы учурда бул оору ушул кандай көзөмөлгө алынган, анан статистикалык маалыматтарга токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Статистикалык маалыматтарга токтоло кетсек, Ош областы боюнча былтыркы жылга салыштырмалуу гепатиттердин саны төмөндөгөн. Былтыркы жылы 2024 хронический гепатит Б вирусу 1158 түзсө, быйыл болсо 2025 жылы 6 айдын ичинде 518 түзүп жатат. Ал эми хронический вирустук гепатит С былтыркы жылы 401 жарандан табылган болсо, 6 айдын ичинде, азыркы учурда 6 айдын ичинде 262 жарандан табылып отурат да. Былтыркы жылга салыштырмалуу төмөндөгүдө абал туруктуу десем дагы болот. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, бул баягы Б түрүндөгү, С түрүндөгү депчи, анан ошол кайсынысы мындай жарандарга кооптуу, анан кайсыл илдет мындай көбүрөөк алдыда кетип атат? Биринчи бул гепатиттер деген түшүнүктүү айта кетейин. Гепатиттер деген бул боордун функциясын жабыркатуучу, клеткаларын жабыркатып өлтүрүүчү вирустун бири деп аталат. Бул гепатиттер чоң бир топко бөлүнөт. Ал топту айта кетсем, жугуштуу гепатиттер жана жугуштуу эмес гепатиттер болуп экиге бөлүнөт. Ал эми жугуштуу гепатиттер болсо, булар А, Е, Б, С, Д түрүнө бөлүнөт. Ал эми жугуштуу эмес гепатиттер булар токсический гепатит, алкогольный гепатит, аутоиммунный гепатит деп бөлүнөт да. Эми ошолордун арасынан эң эле коркунучтуу, адамдын өмүрү үчүн азыркы учурда тез жайылып, таралып жаткан гепатиттин бул түрү кан аркылуу жугуучу гепатиттер деп аталат. Жанагы Б, С, Д түрлөрү. Ал эми А, Е түрү бул кир колдор аркылуу жана булганган суу аркылуу жугуучу гепатиттерге деп аталат да. Анан бул оору ошол кантип жугуп калышы мүмкүн? Эмнеден пайда болушу мүмкүн да? Кан аркылуу жугуучу гепатиттер Б, С, Д түрүн жугуу жолдорун карап көрсөк, булар өзү эле айтып өткөндөй биринчи кан аркылуу жугат, жыныстык катнаш аркылуу жугат, азыраак процентте, анан энеден балага жугуу жолдору бар да. Кан аркылуу жугуу жолу дегенде өтө чоң бир топ бар. Бул үй шартында жугуп калышы мүмкүн. Жанагы өздүк личный гигиеналык каражаттарды, мисал бир үй бүлөдө бир адам гепатит менен ооруп калган болсо, кусачка, кайчы, курч предметтерди колдонгон учурда колун кесип алып, кан болгон болсо, аны дагы бир үй бүлөнүн мүчөсү келип колунда ар кандай микротравмалар деп коет, жаралары болгон болсо, ошол нерсени кан менен байланышып калган болсо, ошол адамга жугуп калат. Ошон үчүн бул жугуу жолунда үй бүлө мүчөлөрүнө дагы көп таркалып атат да. Ошон үчүн бир үй бүлө мүчөндө бирөө гепатит менен ооруп калган болсо, калган үй бүлө мүчөлөрүн дагы сөзсүз текшерүүдөн өткөрүп, эгер терс жыйынтык чыккан болсо, аны вакцина алдырып, эмдөөдөн өткөзүп, эгер оң жыйынтык чыккан болсо, тилекке каршы аны дагы көзөмөлдөп леченияга алабыз.
Ал эми баягы кантип билсе болот да ушул оору белгилери кандай болот, адам өзүн кандай сезип калат эгерде ушул оору өзүндө бар экенинчи? Бул кан аркылуу жугуучу гепатиттердин өнөкөт түрү жана курч түрү эки түргө бөлүнөт. Курч түрүндө адам алсырайт, көңүлү айланат, заарасы күңгүрт кызыл түскө боелот, чоң заарасы агарат, кичине заарасы дагы түсү өзгөрөт, адам алсырайт, тез эле чарчайт, көзүнүн айланасы саргайып, дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп, мындай жумушка болгон, тамакка болгон табити жоголот. Анан бул баягындай энеден балага жугушу мүмкүнбү? Энеден балага жугушу мүмкүн. Ал үчүн төрөт учурунда жугуп калышы мүмкүн. Анан эмизген учурда сүт аркылуу жукпайт, бирок эмизген учурда эненин эмчегинде кесилген жерлери болсо, баланын деле оозунда стоматит дагы ошондой сыяктуу ооз көңдөйүндөгү воспалениялар, оорулары болгон болсо, ошол учурда жууп калат. Ошон үчүн мен айтат элем, гепатит Б менен ооруган кыз келиндер сөз төрөсө болот. Ал үчүн биринчи врачтын көзөмөлүнөн өтүп, вирустук нагрузка деп коебуз, вирустук жүгү, гепатиттин вирустук жүгү канча экенин билип, пландап алдын ала анан төрөсөңүздөр ошол балага жукпай алып калуу жолдорун врач айтып берип, көрсөтүп, мындай ден соолугу чын бала төрөп ага жугузбай алсаңыздар болот деп айтат элем. Азыркы учурда баягы сиздер бул оорунун алдын алуу үчүн кандай аракеттерди мындай көрүп атасыздар да? Жыл сайын ушул июль айларында гепатитке каршы күрөшүү күнү болуп келет. 10 күндүк жарыяланат. Андан дагы гепатитке каршы күрөшүү күнү, гепатиттин алдын алуу, гепатит коркунучтуу оору деген темаларда жыл сайын иш-чараларды өткөзүп келебиз. Жерлерде, аймактарда элдерге жеткирип түшүндүрүү иштерин алып барабыз. Кандай жол менен жугат, анын кандай алдын алуу чаралары бар. Эгерде ооруп калган болсо, өз убагында дарыгерге кайрылбасаң, анын последствиясы кийинки жолу эмнелерге алып барат деген түшүндүрүү иштерин алып барабыз да. Азыр ошондо жарандар мындай өздөрүнүн ден соолугуна мындай жоопкерчилик алышканбы? Мындай өздөрү билип, келип текшерүүдөн өткөндөр барбы? Анан качан гана ошол үй бүлөсүнөн аныкталганда гана келип текшерилип калып атабы же? Жакшы суроо. Азыркы учурда эң кооптуу оору болуп жатпайбы гепатит Б, С, Д вирусучу. Гепатит Б вирусуна дагы бир дельта деген вирус кошулуп кала турган болсо, бул вирус тез эле циррозго жеткирип коет да, цирроз боордун рагына жеткирип коюшу мүмкүн. Ошондой учурда Кыргызстанда мындай жардам сураган жарандардар көп да, азыркы учурда боор алмаштырам дегенчи. Ошону кыргыз элим көрүп атат деп ойлойм. Ошон үчүн башка жылдарга салыштырмалуу азыркы учурда түшүнүк бар. Кыргыздарда, кыргыз элинде түшүнүк бар, жеткиликтүү соц тармактарда бардык эле медиктер жеткиликтүү айтып, анын үстүнө эмдөөдөн өткөрүп, эмдөөнү дагы түшүндүрүп айтып, 3 дозасын алганда сен 100% гепатит Б'дан жана дельта вирусунан сактанасың. Ушул эмдөөнү алып койсоң, башка үй бүлө мүчөлөрүнө деле жуктурбайсың, башка үй бүлө мүчөлөрүн деле айтып түшүндүрүп алып келсең, биз эмдөөдөн өткөзөбүз деген түшүндүрүү иштери алып барылат. Ага эмдөөдөн өтүп жатышат азыркы учурда.
семейный врачтар по месту жительства өзүнүн жашаган аймагында поликлиникаларга кайрылса, биринчи, экинчи дозасын алгандарга же болбосо биринчи дозасын алып, экинчи, үчүнчү дозаларын албай калгандарга азыркы учурда берилип жатат. Акысыз. Ал нерсе баары акысыз болот. Эмдөөгө келген жаран оң гепатит Б'дан оң көрсөткүч көрсөтүп, вирустук гепатит Б аныкталган болсо, андан кийинки лечениясы, андан кийинки обследованиясы, лабораториялык бүт баары бекер болот. Азыр баягы жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, кан аркылуу жугат депчи, анан үй шартында деле эмес, азыр бизде баягы сулуулук салондорунун кызматынан пайдалангандар бар. Ал жакта мындай кооптуулук жогору да, анан бул жаатта мындай жуктуруп алгандар чындап сиздердин статистикада барбы? Анан кийин ал жактарда дагы мындай түшүндүрүү иштерин, баягы тазалыгын сактоо жаатындагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү? Ооба, туура айттыңыз. Үй шартынан сырткары дагы бул медициналык манипуляцияларды алып жатканда, салондорго барып, алардын услугаларын колдонуп жатканда, көпчүлүк учурда каш, татуаж, маникюр, педикюр деген услугаларды пайдаланып жатканда көпчүлүк учурда жуктуруп алышат. Ошоларды СЭС тарабынан текшерилип, лицензиясы, частный клиникаларды лицензиясы менен иштеп жатышабы, медициналык кызмат, медициналык окуудан өткөн кызматкер иштетип жатабы, же болбосо салондордо сан книжкалары барбы, гепатиттерден анализдерин өтүшкөнбү, стерилизация кандай өткөн, стерилизацияны туура колдонушабы деген андай вопросторго жооп таап, издеп текшерүү жүргүзүшкөн. Азыркы учурда бирок жарандарыбыз өзү деле өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабай, жоопкерчиликтүү болуш керек да. Барган жерине, мисалы салонго барабы же частный клиникаларга барабы, мага бир жолу колдонулуучу каражаттарды колдонуп жатасыңбы, же болбосо стерилизациядан туура өткөнбү деген суроолорду берип, ошол нерсеге жооп алып, андан кийин ошол услугаларын колдонуш керек. Талап кылыш керек экен да, жарандар барганда кызматын талап кылыш керек. Анан быйылкы жылы ушул эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүп баратат. Ал үчүн ушу жаш балдардан дагы ушул илдетте көбүрөөк жайылып баратат деген маалыматтар чыкканда, ал арада дин өкүлдөрүн дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Бул жаатта сиздерге мындай жардам болуп жатабы? Албетте, бул жаатта биз мусулман мамлекети болгондон кийин диний өкүлдөрүбүз сөзсүз биринчи орунда түшүндүрүү иштерин алып барбаса, бизге өзүбүзгө аябай эле оор болуп калат. Ал жаатта иш алып барышат, айтышат, бул вакцина кооптуу эмес, вакцина алдын алат. Мисалы, бир ооруну лечениясын кылгандан көрө анын алдын алуу жакшыраак деген түшүндүрүү иштерин алып барышат. Мисалы, Кыргызстанда 2000-жылдан жогоркулар вакцина алган эмес. Ошолордун арасынан көпчүлүк учурда гепатит Б, С, Д деген вирустар табылып калып атат. 2000-жылдан кийинки төрөлгөн балдар, булар календардык прививка деп коебуз. Төрөлгөндө 2 айында, 3,5 айында жана 6 айларында вакцина гепатит Бга каршы алышат. Ошол учурда кээ бирки түшүнбөгөн дин менен жашаган жарандарлар такыр эле моюнга албай, алдырбай койгон учурлары болот. Ошондой үй бүлөлөрдү билебиз. Бир үй бүлөдөн 2 баласы деле, өзү деле жана аялына деле жугузуп ооруп жүргөндөр бар. Ошондо баягы ушу эмдетүүдөн баш тарткандар мындай себептерин эмне деп түшүндүрүшөт? Мисалы, сиздер иш алып барып жатасыздар. Алар эмнени себеп кылышат ушул? Жана айтып өткөндөй эле,
Кудайым өзү сактайт. Ишеним менен жашагандар. Ишеним менен жашагандар көбүнчө каршы болуп койгондор, вакцинага каршы болгондор көпчүлүк учурда албай коюшат. Азыркы учурда ошондо баягы мына оорулардын кайсынысына эмдөө жүрүп жатат? Анан кийин баардык эле түрүндө сиздерде ушул мындай жетиштүү деңгээлдеби? Азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча гепатит С-га каршы эмдөө жок. Ал эмдөө боюнча иш алып барып атышат, бирок табыла элек эмдөө жок. Дарысыз табыла жок, эмдөө табыла элек да. Гепатит С-ны жуктуруп алган жарандар толук айыгып кетсе болот. Излечимый деп коет аны. 3 ай дарыланып, ал дарылары баары бекер мамлекет тарабынан берилип жатат. Аны гепатит С табылгандан кийин лечение алгандан кийин жакшы болуп кетишет, айыгып кетишет. Ал эми гепатит Б вирусуна дагы азыркы учурда лечение бесплатный болот, обследование баары бесплатный болот. Ошонун гепатит Бга каршы азыркы учурда эмдөө бар да. Эмдөө жана айтып өткөндөй биринчи, экинчи дозасын алгандар же болбосо биринчи дозасын алып туруп экинчи, үчүнчү дозасын алып бүтө электер болсо ошолорго гана азыраак өлчөмдө бар. Ошону бүтүрүп койсок, Кудайым буйруса, 1,5–2 ай аралыгында дагы вакцина келүүсү күтүлүүдө да. Гепатит Бга каршы. Бул оору менен ооругандар мындай атайын каттоого алынабы? Албетте, атайын каттоого алынат. Жашаган жерде үй бүлөлүк дарыгерлерге каттоого алынып, алар ай сайын бизге биздин көзөмөлдөө борборуна канча катталганын, канчасы лечениеде экен, канчасы көзөмөлдө экенин айтып отчет тапшырып турушат. Жарандар ушул эмдөөдөн азыр ушул программадан кийин бир маалымат алып, анан эмдөөдөн өтүш керек болсо, кимге кайрылса болот? Анан негизи эле ушу эмдөө келген учурда жарандар өздөрү кайрылыш керекпи же дарыгерлер аларды чакырыш керекпи? Мындай 23 жаштан 65 жашка чейин жарандарды эмдөөгө чакырганбыз. Себеби 23 жашка чейинкилер жана айтып өткөндөй төрөлгөндө мамлекет тарабынан бесплатно берилген, алар эмделген. 23 жаштан 65 жашка чейин жарандарды чакырган. Түшүнүгү бар жарандар келип алып кетишкен. Дагы деле түшүнүгү жете элек же болбосо өзүнүн башына мындайча айтканда мага келбейт деген жарандар баш тартышат. Кайдыгер өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карагандар баш тартышат. Ошолорду чакырганды үй бүлөлүк дарыгерлер бир жагынан кыйналса, бир жагынан айла жок чакырган аракет кылышат. Жогоруда жыйынтыктоочу суроо болсун, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Энеден балага мындай жугуп калуу коркунучу бар, бирок аны алдын алса дагы болот депчи. Анан үй бүлө курар алдында ошол үй бүлөлөр атайын барып мындай текшерүүдөн өтүшөбү? Бизде ушундай учур катталдыбы? Өзүнүн ден соолугуна кайдыгер карабагандар өтсө болот. Бизде бирок андай закон киргизилбеген үчүн Кыргызстанда көпчүлүк учурда мындай анализ тапшырбай эле турмуш куруп алып, андан кийин жолдошунда гепатит Б болуп, же болбосо жубайында гепатит Б болуп, бири-бирине жугузуп койгон учурлар болот. Ошон үчүн элге кайрылат элем, турмуш куруу учурунда негизи эле адам бир жылда бир жолу, жок дегенде бир жылда бир жолу барып, текшерүүдөн өтүп, кандай оорулары бар билип, өзүнүн статусун билип алса деп, аныктап алса деп айтат элем да. Көпчүлүк адамдар бул симптомсуз хронический түрүн, гепатит хронический түрүнө өткөндөн кийин симптомсуз болот да. Эч кандай симптом билинбей эле оң кабыргасынын түгү оорубай эле жүрүп циррозго жеткизип койгон учурлар болот да.
алсыраган адам алсыраган көңүлгө албай койгон учурлар болот, табити жоголгон көңүлгө албай койгон учурлар болот. Бул бир аз жумуш жасап койдум эле ошондон болду окшойт, бир аз туура эмес тамактанып койдум эле ошондон болду окшойт, эртең жакшы болуп калам деген үмүттө өзүнө карабай жүрө беришет да. Ошондой учурда циррозго билинбей эле тез эле алып келип качан гана ичине суу толуп, буту колу буттары шишип баштагандан цирроз экенин УЗИден билине баштайт да. Ошондой учурга жеткирбестен 1 жылда бир жаран сөзсүз обследованиядан өтүп коюш керек. Рахмат, сиздин атайын келип ушул оору тууралуу маалымат бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз негизги маселе программасында гепатит оорусу тууралуу талкуу жүргүздүк. Жогоруда айтып өткөндөй эле ошол Б жана С, Д түрү өтө кооптуу экендигин белгилеп өтүштү. Анын алдын алуу үчүн алдын алуу жолдору бар экендиги да айтылды. Бирок жарандар өздөрүнүн жоопкерчилигине, ден соолугуна кайдыгер карабай жоопкерчилик алып, сөзсүз түрдө сиз эмдөөдөн өтүңүз жана бул оору боюнча маалыматтуулугуңузду жогорулатыңыз. Ошондо гана сиздин өзүңүздүн жана коомдун ден соолугуна кайдыгер карабаган болосуз. Ушундай талкууга келдик. Ош ТВ телеканалы эфирдик убактысын улантат. Ал эми студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.